Саламатсызбы, Түз эфирде күндеме маалыматтык программасы. Аны мен Кундуз Кенжебаев алып барам. Алгач берүүдөн учкай кеп. Омандан Бишкекке 300гө жакын кыргызстандык жаран эвакуациялык каптам менен Кыргызстанга ийгиликтүү келди. Президент Садыр Жапаровду дендароо кылып эркиндикке чыккан Даниэль Аджиев кайрадан кармалды. Жолду айдоочулардан тест алуу демилгеси артка кайтарылды. Президент аны ишке ашырууга азырынча эртелик кылаарын айтты. Жалал-Абад аэропортунун курулушу токтоду. Социалдык тармактарда тараган билдирүүлөргө бийлик өкүлдөрү расмий жооп берди. Айымдардын улуулугу Арубак даңазаланат. Жаздын алгачкы майрамы 8 мартка карата Бишкекте 5000 айымдын башын бириктирген салтанат өттү. Президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки балдар үчүн мамлекеттик жөлөк пул киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Маалыматка ылайык төлөмдөр ушул жылдын 1-июлунан тартып жүргүзүлөт. Бул үй-бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага берилет. Жөлөк пулдун көлөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Мен мамлекет башчысы катары жөлөк пулдар системасына байланышкан көптөгөн арыздаттанууларды көрүп жатам. Энелердин басымдуу бөлүгүнүн чыныгы муктаждыктары көбүнчө көңүл сыртында калууда. Ошондуктан бүгүнкү жарлыгым менен министрлер кабинетине бала ырысы аттуу жаңы жөлөк пулду киргизүү иштерин иштеп чыгууну тапшырдым. Ар бир бала өзүнүн ырыскысы, бактысы жана берекеси менен төрөлөт, деди Жапаров. Жаңы социалдык колдоо чарасы балдар арасындагы жакырчылыктын деңгээлин азайтууга жана баланын өнүгүүсүнүн эң маанилүү мезгилинде үй-бүлөлөргө кепилденген жардам көрсөтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык Кыргызстанда 3 жашка чейинки болжол менен 445 миңдей бала бар. Бириккен Улуттар уюмунун негизсиз кармоо маселелери боюнча жумушчу тобу кыргызстандык саясатчылар жана укук коргоочулар Клара Соронкулова, Рита Карасартова, Гүлнара Журабаева, Айся Сасыкбаева жана Перизат Суранованын кармалышын негизсиз деп таап, бул аракет адам укуктарын коргоонун эл аралык чечимдерин бузган деп чечим чыгарганы белгилүү болду. Бул тууралуу Freedom for Eurasia укук коргоо уюму маалымат таратып, жумушчу топтун тыянагын кубаттады. Бириккен Улуттар уюмунун алкагында былтыр ноябрда кабыл алынган корутундуда Кыргызстандык 5 аялдын абакка кесилиши адам укуктарынын жалпы декларациясынан 4, Кыргызстан мүчө болгон жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 4 беренесин бузары көрсөтүлгөн. Жумушчу топ алардын 2022 жылы Кемпирабад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басуу алууга аракет кылууга айыпталганы негизсиз болгонун, 19 айга жакын абакта кармоонун зарылдыгы болбогонун жазган. 8 март күнү Бишкекте аялдарга зомбулуктун алдын алуу, үй-бүлөлүк зомбулук маселесине жана аялдардын коопсуздугу менен укуктарын коргоого буруу максатында тынч коомдук жүрүш өткөрүүгө уруксат берүүсүн өтүнүп, уюштуруучулар президент Садыр Жапаровго кайрылды. Социалдык тармак аркылуу жолдонгон кайрылууда уюштуруучулар акциянын максаты коомчулуктун көңүлүн аялдарга карата зомбулуктун, фемицидтен алдын алуу, үй-бүлөлүк зомбулук маселелерине жана аялдардын коопсуздугу менен укуктарын коргоого буруу экенин белгилешкен. Ошондой эле иш-чара тынч, мыйзамдуу жана коомчулуктун аң сезимин жогорулатууга багытталган форматта өткөрүлөөрүн билдиришти. Уюштуруучулар Уркуя Салиеванын айкелинен Горький сейил багына чейин тынч жүрүш кылууну көздөшүүдө. 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Борбор каалаада майрамдык иш-чаралар өткөрүлө баштады. Бүгүн Жаштык аренасында өлкөнүн булуң бурчунан келген айымдар үчүн заманбап чоң программадагы салтанат уюштурулду. Иш-чарага биринчи айым Айгүл Жапарова да келди. Мээримдин жана сулуулуктун символу болгон аял затын куттуктоо кечесинин жүрүшү тууралуу алдыда кенен кесиптешим айтып берет. Бүгүн Жаштык аренасы мына ушундай жаркырап турат. Анткени мында
ажарлуу, сулуу, мээримдүү айымдарга толду. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле алдыда 8 март аялдардын эл аралык күнү белгиленүү алдында туратына ошондуктан бүгүндөн тарта жалпы айымдарды куттуктоо, аларга жакшы маанай тартуулоо кечелери башталды. Бүгүн мына ушул датаны утурлай шаардык мэриянын жалпы шаардыктарды, шаардын конокторун куттуктап, жагымдуу маанайдагы концерттик программасын тартуулап жатат. Жаздын жыты менен кошо келген бул майрамдык салтанат Бишкек мэриясы тарабынан уюштурулуп, анда аял затына болгон сый урмат жогорку деңгээлде көрсөтүлдү. Залдын ичи мээримге толуп 5000 аял затынын жүзүнө гүл куялады. Аталган иш-чарага өлкөнүн биринчи айымы Айгүл Жапарова да катышты. Эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайм. Көңүлүбүз көтөрүлүп, жаркырап, жайнап, бактылуу күндөрдөн болсун. Элибизде тынчтык болсун, ар дайым бүгүнкү күндөй маанайыбыз ачык болсун. Биздин айымдарды, эжелерди, апаларды, сиңдилеримди, кыздарымды майрам менен куттуктайм. Майрамдык саамалыкка келген айымдар өздөрүнүн кубанычын жашырышкан жок. Алар аял затынын коомдогу жүгү канчалык оор болсо да, ошончолук сыймыктуу экенин белгилешет. Ал эми мындай көңүл буруу ар бир аял заты үчүн күч кубат берет дешет. Жүздөрүнөн мээрим төгүлгөн бул энелер жана кыз келиндер жалпы кыргызстандык айымдарга тынчтык жана бакубат жашоо каалап жатышат. Жашым 92-де, ошондон бери эле иштеп кызмат кылып жүрөм. Айымдардын оор аябай чоң. Ошондо газета кетип окуруп отурсам, канча көп иштер аялдар жашаган. Мына жаштар силерсиңер, иштегиле. İştesinger, tiştesinger. Ayallar için bu radyo televizyon birinci orunda durat. Antkeni ada ayal kim ekenin sizler şu radyo televizyon arkalı üy jayынан başlap kayakta işleyenin, kanday emgek singirgenin, kanday ene bolgonun, kanday bala tarbiyalap atkanın elge jarıyalap turasыңар. Tartipli saktoo jagынан. Oşon üçün sizlerдің rolüңөр bu bizdin ömrümüzde abdan çoğun. Bardığınızdır, mayramlar menен kutuktayım. Ömrüңөр uzun bolsun. Kırgızstanımız aldığa jыл ösüp öne versin. Бардык аялдарга үй бүлөлүк бакыт, бекем ден соолук каалайм. Ошондой эле убакыттан пайдаланып, өзүмдүн кесиптеш прокурор айымдарды дагы 8 март майрамы менен куттуктайм. Ар бир аял, ар бир тармакта өзүнүн табышын каалайм. Үй бүлөдө өзүнүн орду болушун каалайм. Жана жеке мэриянын кызматкерлерине дагы ыраазычылык билдирип, ошон менен бирге аларды дагы майрам менен куттуктап кетет элем. Эне бештин таманында дейт, ошондой эле энелерибизди сыйлап эле, жаш муундарыбызды дагы акыл эстүү кылып чоңойто берелик. Келечектери кең, ушундай ден соолуктары чын, күчтүү, мыкты деген айымдарга кыргыз элим толушун каалайм. Аялдардын коомдогу орду кеңейе берсин, аялдарга болгон сый-урмат күчөй берсин. Урматтуу кыргыз элинин айымдары, сиздерди келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен Twins B ансамблі куттуктайбыз. Ал эми майрамдык салтанаттын жүрүшү жөн гана куттуктоо менен чектелген жок. Сахнада аялдардын улуулугун, сулуулугун жана күчүн таңазалаган ыр бийлер жаңырды. Белгилүү маданият өкүлдөрүнүн аткаруусундагы чыгармалар жаңырып, келген конокторго белектер берилип, гүлдөр сунулду. Мен айтып кетейин, бүгүн аялзат Бишкек шаарынын өнүгүүсүндө чоң салым салып атат. Орду дагы бар. Мен айтып кетейин, мынакей билим берүү тармагын эле алсак, 12 миңден ашык айымдар биздин балдарыбызды билим берип, тарбия берип атат. Саламаттык сактоодо 16 миңден ашык айым бар. Ошондой эле ар бир тармакты, кайсы тармакты албайлык, 1000ден ашуу айымдарыбыз эмгектенип атат. Жана мен өзгөчө да белгилеп кеттим, бул деген биздин тазалык, жашыл чарба муниципалдык ишканалардын айымдары, бизде 10 миңден ашык айымдар күнү түнү дебестен Бишкек шаарынын тазалыгын,
жашылдандыруу маселесин баарын карашат. Белгилей кетсек, аренага чогулган 5000 айымдын арасында ак иличек кийген апалар, мугалимдер, дарыгерлер жана ар кайсы тармакта ийгилик жараткан айымдар бар. Алар өлкө аймагынын 4 тарабынан келишкен. Алардын ар биринин жашоо тагдыры, тарыхы ар башка болгон менен максаты бир. Ал да болсо аялдык бакыт. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумаралиев, регион, Бишкек. Өзбекстандан президенти Шавкат Мирзиёевдин жарлыгы менен этникалык кыргыз айымы Айчүрөк Буранова Шухрат медали менен сыйланды. Сыйлык 8 март аялдардын эл аралык күнүнүн алдында ыйгарылды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекеттик сыйлык коомдун өнүгүшүнө салым кошуп, өлкөдөгү реформаларды ишке ашырууга активдүү катышкан аялдарга берилди. Айчүрөк Буранова Андижан облусунун Коргон Төбө районундагы Flowers Айня жоопкерчилиги чектелген коомун жетектейт. Ал үй жана декоративдик гүлдөрдү өстүрүү менен алектенет. 6 мартка караган түнү саат 2:45-те Омандан учуп келген эвакуациялык каттам Манас аэропортуна конду. Учак Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, Жарандык авиация агенттиги жана Кыргызстан аэропорттору мамлекеттик ишканасынын биргелешкен аракетинин натыйжасында ишке ашырылды. Каттамды Air Nomad Airlines компаниясы жүргүздү. Анда 85 жаран өлкөгө кайтып келишти. Бүгүн 6 мартка караган түнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 02:45-те Манас эл аралык аэропортуна Air Nomad Airlines авиакомпаниясы тарабынан аткарылган Султанат Оман мамлекетинен эвакуациялык каттам Кыргызстанга ийгиликтүү конду. Анда Перс булуңундагы 85 жаран алып келинди. Внимание пассажиров. На втором этаже аэровокзала начинается регистрация. Кыргызстандын жарандарын мекенге кайтаруу максатында Тышкы иштер министрлиги, Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги жана Кыргызстан аэропорттору мамлекеттик ишканасынын биргелешкен аракетинин натыйжасында ишке ашырылган. Маалыматка караганда, айрым техникалык кыйынчылыктарга жана аймактагы татаал кырдаалга карабастан, министрлик жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр коопсуз аба коридорун макулдашууга жетишилген. Репатрациялык рейстер уюштурулду. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөн болгондой биринчи рейс келип конду. Азыркы 1-2 саат ичинде экинчи атайын бортубузда конот. Бул жерде эми баса белгилеп кетчү нерсе, бул рейстер мамлекет тарабынан каржыланды толугу менен. Дагы эмне дейбиз, эми бул жерде дагы бир нерсени айтсак болот. Ушу мамлекет тарабынан каржылангандыгына байланыштуу бул мамлекет азыркы учурда өзүнүн жарандарын камкордун көрүп, өзүнүн жарандарын кызыкчылыгын жана укуктарын коргойлат деген түшүнүктү берет. Себеп дегенде мамлекеттин эң биринчи максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандарын укуктарын жана кызыкчылыктарын чет өлкөдө коргоо болуп саналат. Жана ошондой эле азыркы учурда Тышкы иштер министрлиги диккат менен территорияда кандай азыркы учурда жакынкы чыгышта ситуацияны байкап диккат менен карап турат. Ар бир кыргыз жарандарын кайра мамлекетке кайтарып келгенге толук кандуу иштер азыркы учурда жүрүп жатат. Муну менен токтобойт. Буга чейин президент Садыр Жапаров Оман мамлекетинен 2 учак менен 300 киши алынып келинерин билдирген. 4 мартта Жиддадан Бишкекке жана Ошко 210 кыргызстандык жеткирилген. Биринчи каттам аркылуу 175 жаран алып келинген. Бул каттамдарда аялдарга, балдарга жана карыларга артыкчылык берилген. Ошол ыраазычылык айтабыз президентибизге, Тышкы иштер министрлигине, ошондой эле Кыргызстандын ОАЭдеги бардык консулдун жигиттерине. Алар азыркы күнгө чейин деле мындай уктабай өзүнүн иштерин сонун аткарып атышат да. Эл менен дайыма байланышып аткарып атышат. Консулстан жигиттерине, Тышкы иштер министрлигине бардыгына ошо президентибизге ыраазычылык айтабыз. Эң башкысы Кудайга шүгүр, аман эсен мекенибизге келип алдык. Бардыгына рахмат. Белгилей кетсек, Тышкы иштер министрлиги учурда кырдаал курчуп турган Перс булуңунда 22 миңге жакын кыргызстандык бар экенин кабарлаган. 28 февралда АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы башталган. Иран ага жооп катары Израиль деле эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактарына абадан сокку уруп жооп кайтарууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.
Президент вебкам иши боюнча 9 жылга абакка кесилген Даниэль Аджиевке оорукчан баласы үчүн ырайым кылган. Анын абактан тик учак менен үйүнө чыгып кеткени тууралуу маалымат Садыр Жапаровдагы ден дароо абалга салган. Мамлекет башчы бүгүн 6 мартта Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Аджиев тууралуу айтылган сындарга жооп берди. Ошондой эле абакта отурган Аскат Жетигеновду бошотууга байланыштуу суроолорго да жооп берген. Вы, кыргызский народ, вы конченые, все 6 миллионов вы конченые, чтобы помочь человеку, я что должен, обязательно по халалу работать, зарабатывать. Президент вебкам иши боюнча 9 жылга абакка кесилген Даниэль Аджиевдин айланасындагы талкууларга жооп берди. Белгилүү болгондой, Аджиев Садыр Жапаров ырайым бергенден кийин абактан тик учак менен үйүнө чыгып кеткен. Ушул тапта соц тармак колдонуучулары анын абактан тик учак менен учуп кетиши, чыгып алып байлыгына мактангандай жашоо образын көрсөткөнүн сындап жатышат. Муну менен кайсы бир деңгээлде бийликтин аброюна көлөкө чүрүлгөнү айтылууда. Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген маегинде бул маалымат аны дагы ден дароо кылганын жана күтүүсүз болгонун белгилеген. Мен дагы угаар замат дендоро боло түштүм. Апасы итке минип калдык деп ыйлап атса, баласы болсо түрмөдөн тик учак жалдап учуп жатса, мени алдаган экен да деп. Негизи менин боорукерлигимди жана жумшак мамиле жасаганымдан көптөрү пайдаланышат. Бирок көпкө узашпайт. Жумшак кишилердин катуулуулугу кармаса таптакыр жазылбайт эмеспи? Садыр Жапаров ошол күнү жалпысынан оор эмес кылмыш кылган 75 соттолуучуга ырайым берген. Ал эми Аджиевке ырайым кылуу боюнча президентке апасы түздөн-түз кайрылган. Мага Аджиевдин апасы кайрылган. WhatsApp номеримди кимден алганын билбейм. Түздөн-түз видео кайрылуу менен кайрылган экен. Келиним 4 баласы менен кыйналып жатат. Бир баласы майып, жашоо турмушубуз аябай оорлошуп кетти. Балама ырайым берип чыгарып бериңиз. Бала мындан ары тартиптүү болуп, тынч жүрөт. Мен кепилдик берем деп. Мен боорукер адаммын. Чындап эле ишенип ырайым бердим. Бир эле Аджиевке эмес, ошол күнү жалпысынан оор эмес кылмыш жасаган 75 соттолуучуга ырайым бергем. Анан эле мага Аджиев түрмөдөн тик учак менен учуп кетип жатат деген кабар келди. Дароо ошол замат тик учакты кайра артка кайтарып, учкан ордуна кондурдук. Ошентип Аджиев машина менен үйүнө кетти. Тик учак менен учуп кетти деген маалымат чын. Бирок 15 мүнөт өтпөй учакты артка кайтарып, учкан ордуна кондурганбыз. Даниэль Аджиевдин апасы Садыр Жапаровка баласына ырайым кылуу өтүнүчү менен январдын башында кайрылган. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов соц тармакта кантип эле президенттин жеке WhatsApp номеринен кайрылсын деген өңдүү күмөн саноолор боюнча тактоо киргизген материалдар менен бөлүштү. Балам чыкса тынч жашоо менен эч качан соцсетке да чыкпайт. Өзүнүн жана чарбачылык иштери менен алек болуп балдарын багып, тынч Кыргызстандын ичинде нан таап, балдарын багат деген ойдомун. Мен сизге кепилдик берип сөз менен айта алам да. Балам да менин сөзүмөн чыкпайт, алдап алып алады мындай бир сүйлөгөн бала да. Мен сизге ошо көптөн көп урматым менен Садыр Нуркочович мен сизден суранып кетем. Карыганда жалгыз жашап, эмне өлсөм дагы ошо баламды чыгарып берсеңиз, мындай тынчыраак өлөт элем да. Калк арасында абактагы акын Аскат Жетигенди бошотуу талабы байма-бай көтөрүлүп келди. Бул учурда президенттин ырайымы менен вебкам студиялардын тармагын негиздеген Даниэль Аджиев мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгышы көпчүлүктү шок кылган. Президент эмнеге абактагы акын Аскат Жетигенди чыгарбай, ыплас иштерден акча жасаган адамга ырайым берет дегендер четтен табылды. Мен кимди чыгарышты, кимди чыгарбашты тандабайм. Ким ырайым сурап, арыз менен кайрылса, арыздын негизинде чечим кабыл алам. Арыз менен кайрылбаган соттолуучуну кантип чыгарам? Арыз менен кайрылса, аны да караганга даярбыз. Ал ортодо милиция кызматкерлери жакында эле ырайым кылуу актысы менен эркиндикке чыккан Даниэль Аджиевди кармашты. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы расмий түрдө тастыктады. Ведомствонун маалыматы боюнча Аджиев достору менен эс алып жүргөндө Токмок шаарында кармалган. Учурда анын кармалышын так себеби расмий түрдө жарыялана элек.
Эске салсак, Бишкектин 1-май райондук соту 2024-жылдын 31-июлунда Ажиевди сойкулукту жана ыпластыкты интернет тармактары аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү же ага катышуу жана алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктүк залал келтирүү боюнча күнөөлүү деп таап, ага 220 000 сом айып салган. Сот анын мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга абакка кескен. Бул өкүмдү кийинки инстанциялар күчүндө калтырган. Даниэль Ажиевдин мамлекетке алынган мүлкүнүн жалпы баасы 262 миллион сомду түзгөн. Атайын кызмат 2023-жылы июнда Даниэль Ажиев жетектеген трансулуттук туруктуу кылмыштуу топтун ишмердигине бөгөт коюлганын кабарлаган. УКМКнын маалыматы боюнча ал ээлик кылган 3 чоң студияда тинтүү жүргүзүлүп, 30 оператор жана ар кандай интернет акчага интимдик кызмат көрсөтүү үчүн колдонулган 80 компьютер табылган. Ал 2023-жылы 31-майда Кыргызстан аймагынан чыгып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланып, УКМКнын өтүнүчү менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмираттарына учууга аракет кылып жаткан кармалып, Кыргызстанга өткөрүлгөн болчу. Асия Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы. Кыргызстанда айдоочулардан жолдо жеринде тест алуу демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Жол кыймылынын эрежесин бозган айдоочуларга планшет аркылуу сынак алуу каралган мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралган. Бирок депутаттардын сынынан кийин бул демилге президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен артка кайтарылды. Мамлекет башчы мындай ыкма туура экенин, бирок аны ишке ашырууга азырынча эртерээк кылаарын билдирди. Коомчулукта бул мыйзам долбоору боюнча түрдүү пикирлер айтылып, айрымдар аны коррупцияга жол ачышы мүмкүн деп сындашты. Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде Ички иштер министрлигине жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулардан жеринде тест алууну караган мыйзам долбоорун жогорку кеңештен чакыртып алган боюнча комментарий берди. Мамлекет башчы бул демилге туура экенин белгилеп, бирок аны ишке ашыруу азырынча эртелик кылаарын айтты. Негизинен бул ыкма туура, бирок кичине эртерээк деп ойлойм. Себеби биринчи кезекте май кызматкерлерин өздөрүн толук даярдап чыгарышыбыз керек. Айрым май кызматкерлери өздөрү жол эрежелерин толук билбеген учурлар кездешет. Ошондуктан качан гана май кызматкерлери өздөрү даяр болгондо бул маселени кайрадан көтөрүшсө болот. Президент мурда айдоочулук күбөлүктү окуя эле сатып алгандардын кесепетинен жол кырсыктары көбөйүп, жарандар жабыркап жатканын айтканын кайталап, бул люстрациянын бир бөлүгү экенин кошумчалады. Бийлик бутактарын 5 жылдан бери люстрация кылып жогорку бутактарда дээрлик баарын бүтүрдүк. Эми башка бутактарды да люстрация кылалы да. Башка кандай жол менен люстрация кылабыз бул тармакта? Эгер жол эрежесин бузгандарды тим койсок, жол кырсыктары күндөн күнгө күчөй берет. Жарандарыбыз кайтыш боло берет, майыптар көбөйө берет. Ошондуктан бул тармакка катуу көңүл бурушубуз керек. Жол кыймылын тескөөчүлөргө айдоочулардан жеринде сынак алууга укук бере турган мыйзам долбоору президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен артка кайтарылганы 5-мартта маалым болгон. Бул мыйзам долбоору 4-мартта жогорку кеңеште каралып, бир катар депутаттардын сынынан кийин күн тартибинен алынган. Бул мыйзам долбоору менен биз жардам бере албайбыз. Жол коопсуздугу боюнча ушундай эле маселе болуп турат. Тилекке каршы бизде көпчүлүк маселе ошол акча менен чечилет да. Вот өзүңүз мына карасаңар, гаишник токтотот. Планшет менен көрсөтөт, давай сени текшерейли дегенде. Ал ошол на месте экзаменди бере албаса, билбесе, акчаны сунуштайт да. Эми суроолор көп болуп атат, анан каршылыктар да көп болуп атат. Октябрь Жолдошевич, чын эле мыйзамга өзүңөр көрүп жатасыздар, эми байкап жатасыздар да. Ушул мыйзамды повесткадан алып, бир дагы бир иштеп, депутаттар менен сүйлөшүп, анан бир эксперттер менен дагы бир жолугуп, урматтуу жетекчилер, бир ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Коомчулукта бул мыйзам долбоору кызуу талкуу жаратып, түрдүү пикирлерди жаратты. Айрым жарандар мындай демилге жол коопсуздугун жогорулатууга жардам берет деп эсептешсе, башкалары ал коррупцияга шарт түзүп, айдоочуларга кошумча кысым болушу мүмкүн экенин айтып, наразычылыгын билдиришти. Жолдон тосуп экзамен алганга каршымын. Күтүүсүз суроо бергенде билген нерсени деле айта албай калышың мүмкүн. Экзамен, айдоочулук күбөлүк аларда гана алынышы керек. Башка жерде тем более жолдо алууга мүмкүн эмес. Каршыбыз, май кызматкерлери жол коопсуздугун гана камсыз кылышы керек. Жаңылыктарды көрсөң эле айдоочулук күбөлүк. Башка иш кылгылачы. Бул мыйзамыңарга мен каршымын. Айдоочуларга тийишпегилечи.
Гаилер кармаган сайын экзамен тапшырып жүрө беребизби? Таң калыштуу. Логика кайда? Мисалы мен көлгө чыктым. Жайында жолмо-жол гаи турат. Ошолордун ар бирине экзамен тапшырып жүрө беребизби? Коррупцияга жол ачкан мыйзам болот. Өткөрбөш керек бул мыйзамды. Социалдык тармактарда жол инспекторлары өздөрү жол эрежелерин толук билбейт деген пикирлер басымдуу болду. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиргендей, өздүк курамга жол эрежелери боюнча атайын окутуулар жана иш-чаралар өткөрүлүп турат. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында атайын кызматкерлерди кесиптик даярдык боюнча окутуу сабактарын үйрөтө турган кызматкерлер дагы бар. Дал ошол кызматкерлердин жол эрежелерин билүүлөрүн жана ошондой эле кызматтык тартипти сактоолору боюнча тиешелүү иш-чараларды өздүк курам арасында жүргүзүп турушат. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинин тапшырмасына ылайык жол белгилери камтылган атайын ушундай китептер иштелип чыккан. Бул жерде жол белгилеринин бардык түрлөрү камтылган. Азыркы учурда бул китептер жерлердеги бардык жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүнө жеткирилип жатат. Мындан ары дагы жол эрежелерин өздүк курам толук билүүсү үчүн тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Эскерте кетсек, кайтарылган мыйзам долбоорунда жол коопсуздук кызматкери айдоочу негизги 8 жол эрежесинин бирин бузган учурда аны токтотуп, планшет аркылуу 6 суроодон турган сынак алаары жазылган. Эгер айдоочу 4 же андан көп суроого туура жооп берсе, ага айыппул жазылып, кое берүүлери каралган. Ал эми 4төн аз суроого туура жооп берген учурда айдоочу айдоочулук күбөлүк алуу үчүн кайрадан сынак тапшырууга унаа мекемесине жөнөтүлөрү белгиленген. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Жалал-Абадта курулуп жаткан аэропорттун айланасында талкуу күчөдү. Социалдык тармактарда курулуш иштери токтоп, техникалар аймактан чыгарылып кетти деген видеолор тараган эле. Бирок бийлик өкүлдөрү бул маалыматты четке кагууда. Чындыгында курулуш токтодубу? Темага кабарчыбыз токтолот. Ассаламу алейкум. Кудай кааласа Манас шаарындагы аэропорт токтоду. Камчага кетти, Кудай кааласа баары токтоду. Бул видео интернет желесине кечээ таркап, Жалал-Абад аэропортундагы курулуш токтоп жатканын маалымдалган эле. Каз катары тизилген оор жүк ташуучу унаалар Бишкекке кетип жатканы да кошумчаланган. Машиналар токтоп, техникалар Бишкекке кетти обратно. Кудай кааласа ушу менен аэропорт калды. Аэропорт бейракет бейил. Көп өтпөй социалдык тармактарда аэропорттун аймагында жумушчулар жок экени жана техникалар көрүнбөй калганы тууралуу дагы бир видео тараган. Группадан чыгарганыңар чын окшойт, мишиңер. Бирөө дагы жок, баары качып кетип калышыптыр. Мына уйлар кимики? Жалал-Абад аэропортун куруп жаткан курулуш компаниясынын өкүлү курулуш иштери жаан-чачынга байланыштуу убактылуу токтотулганын, азыркы тапта куруу иштери өз нугунда жүрүп жатканын билдирди. Куруучулар азыркы тапта учуп конуу тилкесине шагылдарды төшөп, асфальтка чейинки жумуштарды жүргүзүп жатышат. Кечеги маалымат боюнча аба ырайына байланыштуу токтогонбуз. Техникалык кароо жана мынакей өзүңүздөр көрүп тургандагыдай бул жерден участоктон 3 чоң аба чубалгысы өтөт. Жаан-чачынга байланыштуу токтотконбуз. Жумуштун азыркы жер иштери 50-60% бүтүп калды буйруса. Жумуш токтогон жок. Жумуш болуп жатат. Бул жакта аэровокзалды куруп атабыз. Этектен ушул аба чубалгыларын алып өтүүчү тоннелди куруп жатабыз. Бардык техникалар азыр жумушта, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде азыр 75 техника иштеп жатат жалпы. Бардык адамдардын саны 90га жакын адам иштеп атабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү курулуш иштери токтогону тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдиришти. Алардын айтымында аэропорттун курулушу пландалган тартипте уланууда. Багыш айыл аймагында курулуп жаткан аэропорттун токтотулуп калды деген туура эмес маалыматтар тарап кеткен. Бул жалган маалымат. Мынакей өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Жаңга карабай, мынакей аэропортто бүгүнкү күндө кызуу иш жүрүүдө. Бул өлкө президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жеке көзөмөлүндөгү объекттердин бири. Ал арада өзүн Шайлообек Мырзабек уулу деп тааныштырган жаран видеону өзү тартканын айтып, жалган маалымат тарткандыгы үчүн коомчулуктан кечирим сурады.
Урматтуу кыргыз эли, мен Сузак район тургуну Мырзабек Шайлыбек. Кече соц тармактарга аэропорт токтоду, Бишкекке техникалар кетти деп туура эмес, жалган маалымат таратып сиздерден кечирим сурайм. Азыркы учурда аэропорт иштеп жатат. Соц тармактарга тарап кетишти, мен себепкер болуп калдым. Сиздерден дагы бир жолу кечирим сурайм. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймагына курулуп жаткан аэропорттун курулушу өткөн жылы башталган. Долбоор боюнча аэропорт 381 гектар аянтты ээлейт. Бул жерде учуп конуу тилкеси жана саатына 350 жүргүнчүнү тейлей турган терминал курулат. Курулуш иштери 2027-2028 жылдары аяктоо пландалууда. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, регион. Бишкек шаарындагы 1-май районунун номер 4-өрткө каршы бөлүмү жыл жаңаргандан бери 346 чакырууга чыгышкан. Аталган бөлүмдө учурда 60 куткаруучу бар. Өмүрүн тобокелге салып, жалындап күйгөн оттун очогунан жарандарыбызды сууруп чыккан өрт өчүргүч куткаруучулар менен бүгүн биздин чыгармачыл топ таанышып, кызматкерлердин иши тууралуу баарлашып келди. Өрткө каршы 4-бөлүк Улуксан Курбеков. Өрт жөнүндө билдирүүлөр кабыл алуу жана иштеп чыгуу. Буну кимдер апарат биринчиден? Өрткө каршы 4-бөлүк Улуксан Курбеков. 101 номуруна чакыруу келери менен чалуу кабыл алынгандан соң тилсиз жоо менен арбашкан эр азаматтарга атайын сирена басылып кабар берилет. Өрт болгондугу тууралуу бул жолку чакыруу Бишкек шаарындагы 1-май районунун номер 4 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнө келип түштү. Аталган жайдагы диспетчер баардык маалыматтарды жазып алгандан кийин мындагы куткаруучуларга жеткирет. Биз бүгүн бул бөлүмдөгү өз өмүрү кылдын учунда турса да бирөөнүн коопсуздугун ойлогон, жашоосун тобокелге салып, жалындап күйгөн оттун очогунан жарандарыбызды сууруп чыккан өрт өчүргүч кызматкерлердин бир күндүк иши менен тааныштык. Бул кызматта 2022 жылдан бери иштейм. Биз эртең менен 8:30 развод болот. Биз 8 чамасында келип разводко даярдык көрөбүз. Тапшырып берүүчү караулдан эменин сурайбыз, маалыматтарды алабыз. Кандай маалыматтар болуп атат? Кайсы жолдор жабык? Суу алуучу булактар кайсы иштейт, иштебейт дегендей. Эртең менен развод өтүлөт. Разводдо маалыматтар, буйруктарды жеткирет начальниктер, өзүмө тийиштүү опер план, опер карточка, кызчыга тиешелүү документтерди кабыл алам. Сиренанын үнүн угар замат өрт өчүрүүчүлөр 1 минута ичинде атайын формасын кийишип, жолго аттанып, тилсиз жоо катталган жайга бачым жетип барууга аракет кылышат. Куткаруучулардын кырсык болгон жерге жеткенге чейин бир гана максаты адам өлүмү катталбаса, кырсык болгон жайдан бат куткарып, өрттү чектөөгө алып, өз убагында өчүрүп калуу. Өрткө эрте жеткенге аракет кылабыз. Маалымат түшкөндө биринчиден ойлор адам жок болсо экен, адам өмүрүнө коркунуч келбесе экен деген ойлор келет. Биз жетери менен өрттү өчүрүүгө, адам өмүрүн куткарууга биринчи адам өмүрүн куткарууга аракет кылабыз. Андан кийин өрттү өчүрүүгө күчтүү жумшайбыз. Өрттү өчүрүүдө ошо биринчи ток болсо биз суу бере албайбыз да. Электриктерди күтөбүз, электриктер келип кесип анан биз суу беребиз. Бишкек шаарында жол тыгындары аябай эле көп. Өрткө чыкканда жол тыгындарын аракет кылабыз, ошо жол эрежесин бузбаганга. Болбой эле адам өмүрү кымбат да, жол эрежесинен дагы. Адам өмүрүн куткарууга анча-мынча жерден жол эрежесин бузганга туура келет бизге. Бул 1-май районунун номер 4 өрт өчүрүү кызматында 60 куткаруучу эмгектенет. Алар Бишкек шаарында өрт коопсуздугун камсыздоо, алдын алуу жана өрт өчүрүү иштерин жүргүзөт. Аны менен эле чектелбей, турак жайларда, объектилерде өрт тактикалык машыгууларын өткөрүп, тилсиз жоонун коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз алып барышат. Ал эми чакыруу болбогон убактарда кызматкерлерге жалынды өчүрүү, куткаруу багытында атайын сабактар окутулат. Саматсар урматтуу кесиптештер, бүгүнкү сабактын темасы номер 4 өрткө каршы куткаруу бөлүгүндө азырда жалпысынан 4 автоунаа бар.
Айта кетсек, биринчи отделение деп коет бизде. Биринчи отделение, экинчи отделение, жана резервный техника деп коет. Биринчи отделениеда КАМАЗ АТС-640 КАМАЗ үлгүсүндө автоунаалар турат. Экинчиде Хова АТС-560. Не десек, мурунку жылдарга салыштырмалуу азыр бизде техникалар жаңы, аябай. Өрт өчүрүүгө өздүк курамдын аябай салымын кошот. Өрт болгон жерге тез, ыкчам жетип барат өрткө. Өрт өчүрүүчү каражаттары дагы мурунку эски техникаларга салыштырмалуу көп десек болот. Анткени мурункулар 2 тонна 100 болсо, бизде 6 тонна азыркы учурда. 6 тонна суусу бар, жана 350 литр пенообразователь бар. Көбүк деп коет. Жана анда атайын ЛВЖ, ГЖ, бензин күйгөндөрдө ошону өчүрө турган эмелерде каражаттар, өрт өчүрүүчү каражаттар. Жалпысынан биз өрткө барганда эч качан пожарный машина өрткө суусу жок барбайт. Анткени дайым суусу жок бизге бияка күжүрмөн эсепке коюлбайт биринчиден пожарный машина. Анткени дайым тыкаттыкта көзөмөлдө турат. Өздүк курамдын күжүрмөн дайымдыгына байланыштуу өрт өчүрүүчү унаалар дайым суусу менен турат. Өрт болгон жерге биз тез, ыкчам жана кыска жолдор менен барганга дайым өздүк курамды окутуп келебиз. Акыркы жылдары өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин техникалык базасы жаңыртылып, жаңы заманбап өрт өчүрүүчү унаалар менен толукталууда. Бирок ага карабай айрым учурларда өрт өчүрүү кызматы өз убагында келбеди. Же болбосо суусу бат эле түгөнүп калды деген нааразычылыктар да жок эмес. Ага бөлүм жетекчилиги мындайча түшүндүрөт. Өрткө барганда бул биздин жаңы автоунаалардын производительность насоса деп коет. Мында болсо ПН-40У пожарный насос, центробежный насос турат. Бул секундасына 40 литр берет. Бир дегенде 40 литр сууну чачат да, насос өзү эмет. Жана пожарный стволдордун эмелери бар. 1 секундада 7 литр берет. Ошого байланыштуу суу бат бүтүп калат деп атпайбы? Муну биздин өрт тилке башчылар өрткө барганда өрттү өз убагында көзөмөлдөшөт. Бирок өрткө никогда суусу жок барбайт. Бул деген тапшырма биринчиден биздин өзгөчө Кырдаал министрлигинен түшкөн тапшырманын негизинде жана Бишкек шаар башкармалыгынын башчысынын мерчемделген пландардын негизинде иштер аткарылууда. Белгилей кетсек, узаган 2025 жылы 1 май райондук номер 4 өрт өчүрүү бөлүмү тарабынан 346 чыгуу болсо, анын 168-и өрт кырсыгы катары катталган. Ал эми жыл жаңыргандан бери 3 айда 26 өрт кырсыгына барышкан. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 30% аз. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бириккен күрөш дүйнөсү жаңыланган дүйнөлүк рейтингди жарыялады. Жаңыланган рейтингде 4 кыргызстандык балбан топ 10го кирди. Эркек балбандарыбыздан Бекзат Алмаз уулу 2-нчи орун 57 кг салмакта. Тайырбек Жумашбек уулу 8-нчи орун 61 кг салмакта. Эрназар Акматалиев 2-нчи орунду 70 кг салмакта багындырды. Ал эми кыздардан Нурзат Нуртаева 72 кг салмак категориясында ийгиликтүү чыгып, күмүш медаль жеңип алган. Бул жыйынтык кыргыз балбанынан дүйнөлүк рейтингде 2-нчи орунга көтөрүлүшүнө жол ачты. Эскерте кетсек, рейтинг 25 февралдан 1 мартка чейин Албанияда өткөн турнирдин жыйынтыгы менен түзүлдү. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.